Кече Жогорку Кеңештин комитет жыйынында парламентке өтүү үчүн босого чегин 9%дан 7%га чейин төмөндөтүү боюнча мыйзам долбоору каралды. Депутат Дастан Бекешев жана Марлен Маматалиевдер шайлоо күрөөсүн 5 миллион сомдон 1 миллион сомго чейин төмөндөтүүнү, андан тышкары үгүт иштерин онлайн жүргүзүүнү сунуштады. Бул күрөөнү азайтуу 5 миллион сомдон 1 миллион сомго чейин. Себеби президенттик талапкерлер дагы күрөөнү биз көрсөк, ушул жерде дагы 1 миллион сом көрсөтүлгөн. Эми биз 7% деп атабыз, ошол эле кезде финансылык ушундай тоскоолдуктарды биз дагы кичине азайтсак, менимче бул саясий партияларга дагы кичине жеңил болот да. Ал эми депутат Нурбек Сыдыгалиев шайлоо күрөөсүн 10 миллион сомго чейин көтөрүүнү жана шайлоо жыйынтыгында бул сумманы кайтарып бербөө сунушун билдирди. 10 миллионго 5 миллиондучу, анан экинчи ошол коюлган залогту мамлекетке калтыруу боюнча да. Кайра возврат берилет да утуп келген партияларгачы 5%-тен өйдө. А ошол мамлекетке калсын деп ошол акчаны. Ошондой эле Айнура Алтыбаева дагы 1 миллион сом бир автоунаанын баасы экенин, шайлоого аттануучулар үчүн аябай оңой болуп калат деп каршы пикирин айтты. Чындыгында 1 миллион күрөө бул эсептегенде бир машинанын да акчасы эмес экен. Болгону азыркы курс менен алсак бир 13-12,5 миң доллар. Ал эми депутат Алтынбек Сулайманов шайлоо босогосуна берилген каражатта акыйкатсыздык көп. Анткени уткан партия берген акчасын да кайтарып алат, мандатын да алат. Утулгандардыкы тескерисинче деди. Логика алсак, утуп келсе, ал күчтүү партиялар утуп келет. Ошол эле мезгилде каржысы бар. Алар мандатын алат, келишет, анан акчасын да кайтарып алат. Кичине бул жерде бир аз теңсиздик болуп атат да. Утулган ызасы менен акчасын да ала албай калып атат да. Туурабы? Же бардыгы кайтарып алсын, же эч ким албаш керек. Же наоборот, утулгандар алып, уткандар албаш керек. Жыйынтыгында Бекешевдин, Сыдыгалиевдин дагы сунушу кабыл алынган жок. Ал эми босого чегин төмөндөтүү боюнча мыйзам долбоору экинчи окууда жактырылды. Ильяс Анарбай уулу, Нурбек Жеңишбек уулу, Нур Ньюс, Бишкек.